Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin vel akibetu lil muttaqin. Sallallahu teala ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Sabak başlardan burada birazrak söz. Bu belgili jurnalist Beyşembek Ağacı Bekeshif ağabızın enesi öttü yakında. Anan kişiye daroo көңүл айтылган жок, анткени көңүл айтуунун өзү дагы кээде оорчулук туулат. Анан энеси өткөндөр энеси өткөндүн кадырын билет, ошон үчүн аябай мага оор келди. Анан эми азыр ошол иншалла бүгүнкү окуган сабактарыбыздын баардыгынын сообун ошол жалпы жамааттын атынан Бейшембек Ажынын энесинин рухуна багыштадык. Чындыгында ошол энелери тирүү туруп, ошо энелеринин бейишке кирүүсүн эбегейсиз эмгек кылгандардын сап башында мына ошол бейшекке турат десек жаңылышпайбыз. Анткени ошол азыркы чыгып аткан, даават айтып аткан, илим айтып аткан алымдардан мурда ошол коломто деген көрсөтүү менен чыгып, ошол көп адамдардын ыйманга келишине, өзбек ажекөөлөп намазга келишине себеп болгон мына ушул бейшеке. Ушундай бир жаны тынчыбай, ошондон бери азырга чейин ошол дааватын кылып, биринчи жолу ошол тарави эме орозодо озачарды азанды чакырып ошоко элтерге чыкканга себеп болгон. Мураттал Ажы Раматылык тубагында айт намаздарды биринчи жолу түз эфирден алып берген элтерден мына ушул бейшекенин ат көтөргүч салымы бар. Анан жанагы илгери ырдаган экен дейт, жанагы кандай аял туулду экен лелинде уулду деп. Эми биз айтабыз, ошо кандай аял туулду экен бейшекеде уулду деп. Кудай таалам энебиздин жаткан жерин бейиштен кылсын, акыретін абад кылсын. Ошундай бир жакшы, мындай бир тарбия берген экен, ошол элге жерге кызмат кылып, мүлдө кыргыз көтөргүч жүктү аркалап, ошондой бир ишти кылып келди. Кудай таалам бейшекебиздин өмүрүн узун кылсын. Иншалла энелерибиздин баардыгынын балдары ошол бейшекенин энесиндей бактылуу болгону Кудайым насип кылсын деп тилек кылат элек.